Бир тууганыбыз жакшы бир суроо менен кайрылыптыр. Башкача айтканда, жашоонун башка көрүнүшү болгон башка планеталык келгиндерге кандай мамиле билдиришибиз керек? Мусулмандар башка планеталык келгиндерге ишенеби же жокпу? Суроо тамаша эмес, чынында олуттуу. Биз аларды башка планеталык келгиндер деп айтпайбыз. Балким, Аллах башка махлуктарды жаратканбы же биз Аллахтын жалгыз махлуктарыбызбы? Суроо так ушунда. Жоопту болсо, биз бул дүйнөдө биле албасак керек. Акыретте болсо, бул суроого кайтууга кажет калбаса керек. Бирок кээ бир диний алымдар Аллах башка махлуктарды дагы жараткан деген пикирде. Себеби бул Аллах Тааланын кемчиликсиз сыпаттарынан болгон Аль-Халлак сыпаттарынан. Аль-Халлак сыпаты өтө жаратуучу дегендик. Аллах бир гана бизди жараткан, бизден башка махлуктарды жаратпайт деп айтуу Аллах Тааланын Аль-Халлак сыпатына татыктуу сөз эмес. Аллах Субхана ва Таала кимди кааласа, эмнени кааласа жаратат. Дини алымдар Аллах бизден башка эч нерсе жаратпайт деген пикир Аллах Тааланын чексиз кудуретине татыктуу эмес деп айтышат. Аллах Таала өзү каалаган нерсесин каалаган убакта каалагандай жаратууга жөндөмдүү. Биз бир гана ушул дүйнөнү билебиз. Биз жашап турган дүйнөнү Аллах убактылуу жай кылып жараткан. Бизден мурда дагы ааламдар болгон, бизден кийин дагы келе тургандар болушу мүмкүн. Балким алар биз менен бир убактабы жокпу, дини алымдар бул жөнүндө пикир билдиришпеген. Аллах Таала жаратуудан токтобой турган зат. Ошол менен биз менен бир убакыттын өзүндө башка дүйнөнүн же башка махлуктардын бар экени болушу мүмкүн. Себеби мындай болуусунун мүмкүндүгү бар экенине бир канча көрсөтмөлөр бар. Сураныч сөздөрүбүздү туура эмес түшүнүп алып, башка планеталык келгиндер бар экенин айтып жатышат деп түшүнбөстүккө аракет кылыңыз. Этият болуңуз. Биз бир гана Аллах Таала башка махлуктарды дагы жараткан болушу мүмкүндүгүнүн ыктымалы менен кээ бир көрсөтмөлөр бар деп жатабыз болгону. Бул махлуктар бизден мурда болгонбу же бизден кийин болобу же биз менен бир убакта барбы, бул жөнүндө Куранда айтылган эмес. Бирок Курандагы кээ бир белгилерден бизден башка махлуктар бар экенинин ыктымалы бар экенин түшүнүүбүз мүмкүн. Бул кайсы аяттар? Биринчиси: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Аллах жылкыларды, качырларды, эшектерди минишиңер жана кооздук үчүн жаратты. Ошондой эле ал силер билбеген нерселерди да жаратат. Биз балким бул нерселерди биле албашыбыз дагы мүмкүн. Себеби биз бул нерселерди көрүүгө жөндөмдүү болбошубуз мүмкүн. Биз болсо күндөн күнгө жаңы нерселерди ачып жатабыз. Бирок сөз бул жөнүндө болбостугу дагы мүмкүн. Экинчиси, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушинтип айтат: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Асмандар менен жердин жана андагы тирүү жандуулардын таратылуусу анын белгилеринен. Эгер ал кааласа аларды жыйнап алууга күчү жетет. Демек бир гана жерде эмес, балким самават, асмандарда дагы. Самават болсо бир гана биздин асман эмес, балким биздин асман чегараларыбыздан алда канча алыста болгон асмандар дагы. Аллах Таала өз махлуктарын асмандарга таратып койгонун жана каалаган убакта аларды жыйноосун айтып жатат. Ушул аятта көпчүлүк дин аалымдарынын пикиринен кыямат күнү айтылганын билүү мүмкүн. Же дагы бир пикир ушундай: Аллах Таала түрдүү махлуктарды жаратып, аларды жер жана асмандарга таратып койду. Эгер кааласа аларды бир жерге чогулта алат. Лингвистик көз караштарда бул эки вариант дагы туура. Башка негиздер дагы бар. Бирок мен бир гана Аллах Тааланын башка махлуктары дагы болушу мүмкүндүгүнүн ыктымалы бар экенине көз карашымда күчтүү негиз боло турган дагы бир далилди келтирип өтөм. Исра сүрөсүндө Аллах Таала мындайча айтат: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Биз адам балдарын артык кылдык. Аларды кургакка жана деңизге жүргүздүк. Аларга жакшы рызыкларды бердик жана аларды биздин жараткандарыбыздан бөлүп беделин көтөрдүк. Башкача айтканда, адам баласын башка көп махлуктардан артык кылып коюлганы айтылып жатат. Биз ушул аятка ылайык жогорку мартабаны ээлеп турабыз, түшүнүп жатасызбы?
Бирок эң артыгын абзелин эмес, себеби аятта адам балдары бардык маклуктардан артык кылынды деп айтылган жок, балким көп маклуктардан деп айтылып жатат. Бирок биз жашап турган дүйнөдө пирамиданын чокусунда турган маклуктар ким? Биз адамдар. Башкача айтканда, жер бетиндеги бардык жандуулар адамга кызмат кылуусу үчүн жаратылган. Акыры биздин атабызга ким сажда кылды? Периштелер, жиндер. Демек биз артык кылып коюлганбыз. Бирок ошого карабай Аллах Таала Исра сүрөсүндө биз адам балдарын артык кылдык, аларды кургакка жана деңизге жүргүздүк. Аларга жакшы рызкыларды бердик жана аларды биздин жараткандарыбыздан бөлүп көңүл буруңуз. Баарынан эмес, балким бөлүп беделин көтөрдүк. Демек жыйынтык кылып айта турган болсок, бизден башка маклуктар болуш ыктымалы жогору экен. Бирок бул жөнүндө Куранда ачык айкын бир аят келген эмес. Балким белгилер келген болгону. Аллах билүүчүрөөк.